Эгерде Кудай Таала тооба деген сөздү шарият кылбаганда, тооба деген сөз болбогондо, Кудай Таала ушундай бизге тооба деген мүмкүнчүлүктү түзүп бербегенде, биз менен сиздер курумак элек. Дүйнөдө дагы, акыретте дагы бул биздин күнөөлөрүбүз менен бактысыз болмок элек. Кудай Тааланын азабына, газабына калмак элек. Анткени биздин күнөөлөрүбүз чектен эле ашыкча. Күндө көзүбүз менен канчадаган арам нерсени карап күнөө кылып жатабыз. Жүрөгүбүз менен канчадаган арам ойлорду кылып күнөө кылып жатабыз. Канчадаган мусулман бир туугандарыбыздын акында жаман ойлордобуз. Канчадаган колубуз менен паракорлук, сүткорлук кылып колубуз менен кармаган арам акчаларыбыз далай. Адам жолго бутубуз менен кадам таштап барганыбыз далай. Аябай көп. Эгерде Кудай Таала ошол тооба деген сөздү биз менен сиздерге шарият кылып бербегенде, биз эки дүйнө бактысыз болуп калмак элек, урматтуу туугандарым. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз бир окуяга токтолуп кетели. Бир аалымдарыбыздын бири мурунку доорларда Мадинанын көчөлөрүндө кетип бараткан кезинде бир эшик ачылып, ошол эшиктен бир жаш бала ыйлаганча жардам сурап кыйкырып чыгат. Артыдан апасы кууп чыгат. Кууп чыгат да чыгаргандан кийин эшикти кайра жаап коюп, бетине жаап коюп кирип кетет. Бала бир аз эшигин алдан алысыраак барат. Балага эч бир жерде башпанек жок. Эч бир үй ага башпанек бербейт, таппайт ал бала. Эч бир адам аны апасы сыяктуу кучак жайып, кучактап, колтугунун астына кысбайт. Кайра жүрөгү сынып, бара турган жери жок, башпанек жок, аны колдой турган адам жок, коштой турган адам жок. Кайра кайгырган абалда ойлонуп, кайра эшигинин жашаган үйүнүн жанына келет. Эшикти тартса, эшиги жабык болот. Ошол жерде жанагы жаш бала жатат. Жатып уктап кетет. Уктап кеткенде апасы бир убакта чыгып эшикти ачат. Эшикти ачып караса, баласыны жанакы абалда көрөт. Көрүп өзүнү токтото албай, баласынын үстүнө таштап, кучактап, ыйлап өө баштайт да айтат: "Оулум, сен менден каяка кете аласың? Сага мен кучак жайып сени тосуп алганда ким тосуп алмак? Эмне үчүн сен мага каршылык көрсөтөсүң? Эмне үчүн Кудай Таала сага мейримдүүлүк кылууду менин жүрөгүмө салып койгон? Мени ошондой балаңа жакшылык кылгын, балага мейримдүүлүк кылгын деп мага берип койгон нерсе бар. Мына ошого каршы сен күнөө кылып, эмне үчүн мени күнөө ишти кылууга сен түрткү болуп жатасың?" дейт да, андан кийин кайра баласын алып, жетелеп колуна үйүнө кирип кетет. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бул окуяны айтуудан максат эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ва ана ар'афу би абди минал умми би валадиха." Мен өзүмнүн кулум үчүн апанын баласыга болгон мейримиден дагы мейримдүүрөкмүн дейт. Бизде ошондой мейримдүү, кечиримдүү жаратуучубуз бар. Эгерде тооба кыла турган болсок, кылган иштерибизден арылып Кудай Тааладан кечирим сурай турган болсок, Кудай Таалам биз менен сиздерди мейримине бөлөйт. Бул дүйнөдө дагы бактылуу болобуз, акыретте дагы бактылуу болобуз, урматтуу мусулман бир туугандарым. Болгону биз менен сизден талап кылган нерсе иманга келели. Кудай Таалага ишенели, пайгамбар алып келген сүннөт жашоо менен жашайлы. Мына ошол кезде биздин дүйнөлүк жашообуз дагы, акыреттеги жашообуз дагы оңолот. Кудай Тааланын ваадасы бар. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Кайсыл киши иман келтирип, жакшы иштерди жасаса, ага биз бул дүйнөдө рахат жашоо даярдап беребиз, жыргал жашоо беребиз, каалаганын беребиз, каалаган даярдап беребиз" дейт. Бул Кудай Тааланын ваадасы, бул сөзсүз түрдө иш жүзүнө ашуучу амалдардан, урматтуу туугандарым.